Челеде ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмануу кечиңиздер менен. Профсоюздагы каракчылык 2 жумада 2-нчи ирет тонолгон мекеме. Күйөөсүнө тарынып өзүнө бычак сайган келин. Токмоктогу жол кырсык 20 жаштагы жаш кыз ордунан каза тапты. Өткөн аптада 22-синен 23-июнга караган түнү Борбор калаабыздын борборунда тактаганда парламенттин маңдайында орун алган профсоюздар үйүндө каракчылык фактысы катталды. Бул жол маалыматтарга таянсак, белгисиз 3 адам тапанчалар менен куралданып, мекеменин 2 бөлмөсүндөгү сейфтердеги мүлккө мыйзамсыз ээлик кылып кетишкен. Тилекке каршы ордуна тез арада жетип барган тартип сакчылар кылмышкерлерди изи суу электе колго түшүрө алышкан жок. Алгачкылардан болуп 102-ге түшкөн маалыматты текшерүүгө жол кайгылуу милиция кызматкерлери менен биздин чыгармачылык топ жетип келди. Биринчи рет профсоюздар үйүнүн тегереги тинтилип, терезе эшиктерин текшеришип, кайгылуу милициясы эч нерсе таба алган жок. Болгону бир терезе шектүү ачылып, андан учу туюлган пардасы чыгып турду. Каракчылардын кирген жери ушуну менен болжолдонду. Көнүнө бул жака келе койсуң. Карбага колго чыгып атпайбы? Ичинде эмне бар? Азыр бирок. Өкмө көрсөңөр Көп өтпөй профсоюздар үйүнө тийиштүү кызматтардын өкүлдөрү да келишти. Алардын арасында ыкчам топтун кызматкерлери жана кинологдор. Каракчылардын изине түшүү үчүн мекеменин 2-нчи кабатында тонолгон саламаттык сактоо кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин бөлмөсүнөн башташты. Ити изге түшкөн соң биз да аркасынан чуркадык. Мынтип каракчылар ишин кылып бүтүп, жолго чыгып, азырынча белгисиз бир унаа менен кете беришкен. Болжол маалыматтарга ылайык белгисиздер түнкү саат 2-лерде кирип келишип, тапанчалары менен коркутуп, кароолчулардын буту колун байлап, шашпай отуруп кылмышын кылышкан. 2-нчи кабаттагы сейфти болжол менен колунда бар ачкычтары менен ачышта, 1-нчи кабаттагысын чогуу көтөрүп келген темир кескичтери менен ачышкан. Бул түнү мекемеде 2 кароолчу бар болчу. Алардын бири Рустамбек Бекимбетов милицияга телефон чалам деп жатып, кылмышкерлердин уур токмогуна да кабылган. Биздин чыгармачыл топ андан маалымат алууга жетишкен жок. Ордунда иштеп жүргөн тартип сакчылар аны суракка алып кирип кеткен боюнча чыккан жок. Мен жок, киргенин билген жокмун, мен байкаган жокмун да. Где-то примерно саат 2-де. Түнкү саат 2. Мен тигил жакта обход жасап, тиги көрүп чыктым. Бул окуя боюнча шаар ичинде ыкчам аракеттер көрүлүп, биринчи алынган маалыматтарга таянып шектүүлөрдү издеп башташты. Андан көп өтпөй окшоштугу бар жумуштан кайтып келаткан балдарды колго түшүрүшүп, кароолчуларга таанытуу иштери жүргүзүлдү. О жигит окшойт. Байке мен шаардан алдыраакта түштүм байке менен. Булар жол uzun boylu, bundan uzun boylu. Бирок буттарында белый кроссовки. Бирок шектүүлөр алар эмес болуп чыкты. Мынтип бул түнү каракчылар издерин сутуп кетишти. Айта кетсе, ушул эле Борбор калаабыздын борборундагы профсоюздар үйүндө 2 жуманын ичинде 2-нчи ирет каракчылык фактысы катталууда. Алгач мекеме 40 000 сомдой чыгымга учураса, бул жолкусунда канчага тактыла элек. Азырынча алынган маалыматтарга ылайык 20 000 сомдой каражат сакталган, сейф тонолгону айтылууда. Бул окуяга ушул эле мекеменин кызматкерлеринин катышы бар деген божомолдор айтылууда. Буга каракчылардын башкаларга тийбей 2 гана бөлмөнү ачкандары шек жаратууда дешет. Ал гана эмес, 2 аптанын ичинде 2-нчи ирет кол салынган ишканада эч кандай кошумча коопсуз чаралар көрүлгөн эмес. Ушул эле түнү Борбор калаабыздын милициясына шектүүделген 3 адам тууралуу маалымат түшүп, алардын бири тапанча көтөрүп жүргөнү айтылып, телефон чалуу болгон. Жанында тапанча көтөргөн балдарды жол кайгылуу милициясы күбөнүн маалыматына таянып, Манас проспектисиндеги ашканалардын биринде табышкан. Тапанча көтөрүп алып көчөдө басып жүрөт. Ашканалардын биринде 3 жаш бала спирт ичимдигин ичип отурушат деген телефон чалуу түнкү 12-лерде түшкөн. Ыкчам кайгылуу милициясы маалымат алган соң ордуна чыгып, шектүүлөрдү эс алып отурган жеринен кармашкан.
Боронбойдун баласың, андайдан берсин байке. Уштун белине чыгачабын билесиң. Бул жолу менен 23-24 жаштагы балдар тартип сакчыларды көргөн соң да беймарал отура беришти. Тартип сакчылар келгендеринин себебин түшүндүрүп, тапанчаны да издеп башташты. Тинтүү иштери көпкө узабай, үстөлдүн астында катылган курал да табылды. Эчтеге таппайсың ал жерден. Оюнчук бергенсиң? Тарт да сен байке. Магазинди чыгар да. Чыгарсаң байке. Чыгар магазин. Биринчи магазин чыгар. Разбирать ете аласың пистолетти, разбирать ет. Разбирать ет. Сигнальный пистолет. Имею разрешение. Документ пистолета принесись машина. Быстро принеси. Байке. Алдыга мен собственный имуществомда дегенге куардым. Закон не запрещает. Байке. Закон не запрещает. Закон не запрещает. Охранение как должен охранить? Хранит огнестрельное оружие, да? Правильно. Протокол толтыра алмайсыңар да. Толтырсаңар анда, пожалуйста. Но без школа байгез. Мен орнуман чыгып койгула. Анда протокол каласынча толтура эле, мен алып кете албайсыңар да. Бишкектен чөз маски шоу бөлдө андай жокпой, жакындай сезон башталат, келесиңер дейм. Тартип сакчыларынын ыкчам тобу келгиче тапанча ээлери отурушун уланта беришти. Кээде бири-бирине каалуу тилек айтып жатып, үзүлүп тартип сакчыларга нааразы болуп жатышты. Акыры ыкчам топ келген соң үчөө тең 1-май ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, протокол толтурулду. Ал эми тапанча тийиштүү экспертизага жөнөтүлүп, мурда кийинки окуяларга катышы барбы же жокпу жана кандай курал экени аныктоого берилди. Жүзекдемизге вызов түштү, ушу мындай 3 бала, подозрительный 3 бала жүрөт, ошону барып текшергиле деп. Барып текшерген учурда ал жерден тапанча табылды. Азыр ал жердегилерди алып келип 1-май уудусун алып келип тапшырдык. Эмне болуп, он пистолет экени азыр аныкталып атат. Кийинки окуя көбүнесе үй бүлөдөгү пикир келишпестиктерге байланыштуу. Бирин-бири түшүнбөй, көп учурда эки жубай уруша кеткен учурлар көп эле кездешет, бирок баары эле кан төгүү менен аяктабайт. Дүйшөмбү күнү түндө мынтип уруша кеткен үй бүлөлүк драмада боюнда бар айым өзүнө кол салган. Кто сама или он? Сама себя, саморез? Каким ножом? Глубоко вошел? Вы не беременны? По-моему, или когда последние месячные? Бул жол менен үйгө кеч келген күйөөсү менен таарынышып, кечиккен эки жубай бири-бирине ачуу сөздөрдү айтышат. Уруш көпкө узап кеткендиктен экөө тең тажаганбы Айтур жубайы бычак алып чыгып коркутат. Бирок ачууланыппы же байкабай өзүнө бычак уруйет. Ордуна келген тез жардам кызматкерлери 25 жаштагы айымды боюнда да бар экенин аныкташып, балага кооптуу жагдай бар экенин билдиришти. Да, пришелся в область Питер. Челночная простата. Так что органы мало оказывают, могут быть не повреждены. Но учитывая то, что живот увеличен и размеры матки могут быть расширены в случае беременности, то надо только ревизию, при ревизии будет видно. Сейчас определенно, что сказать не точно. Жабыркаган айымга биринчи жардам көрсөтүлгөн соң ооруканага жеткирилди. Жаш кыз ошондой эле спирт ичимдигин ичип алганын айтып, балким так ушул жагдай өзүнө кол салуусуна себеп болгон дейт. Кантсе да мындан ары жаш жубайлар урушпай тынч жашаарын жана күнөөсүз ымыркайдын амандыгын тилемекчибиз. Өткөн аптада Борбор калабызынын көчөлөрүндө бир топ жол кырсыктары катталды. Бактыга жараша кырсык ээлеринин айрымдары чочуп гана кутулушса, айрымдары жеңил гана жарат алышкан. Бул окуяларды ордунан териштирүүгө барган жол кайгылуу милиция кызматкерлери менен биздин чыгармачыл топто болуп келди. Токтогул менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилиши БМВ үлгүсүндөгү унаа аңтарылып, тегерегинде күбөлөр чогулуп жатат. Окуяны көргөндөрдүн айтымында айдоочу жол тартибин бузган эмес. Уруксат берилген 60 менен айдап келатып, жолдогу капкагы бош жабылган люктардын бирине кирип кетет. Айдоочу унаасын токтотконго да жетишпей, чимирилип болжол менен 25-30 метр аралыкка чейин сүрүлүп барат.
Артынан келаткан люкту кармап машинасы оңдурулуп кетти. Водитель аман эсен сотрясение алыптыр. Колдор айнекке кезилиптир. Люк ачылып калды. Жолдо люктун баары шатай өтсө. Калчылар турушат. Любой люк так может открыться, и любая машина в такую ситуацию может. Каждый водитель может попасть. Чындап эле шаардын бардык эле көчөлөрүндө мындай катар тизилген тешиктерди кездештирсе болот. Алардын сапатын билген, тажрыйбалуу гана айдоочулар айланып өтпөсө, калгандары тебелеп кете берет. Бул жердин себеби эч кандай башка машиналарга зыян келтирген эмес. Жолдун люктун ачылып кеткенине байланыштуу өтүп келаткан машина дөңгөлөп түшүп ошол жерден айланганда өзү тоглон ошо машина оодарылып кеткен. Ылдамдык анча деле чоң эмес экен. Жолду өз убагында карап, өз убагында ушу люктарды которуп жаппагандыктан да. Көбүнчө эле жолдун айынан баягы жолдун жыртык кесепетинен машиналар бири-биринен жолдон качышып, ыйташып, бири-бирине сүзүлүп калган көп эле болот да мындай. Бул кырсыкта айдоочуну Кудай сактап, мээси чайкалып, колунун 2-3 жери гана кесилген эле болбосо, катуу жаратылгандар болгон эмес. Мынтип жол тартыйын бузбаган айдоочу жолдун сапатынан жабыркап жатат. Ал эми ушул эле убакта Борбор калаанын түндүк жагында дагы бир жол кырсыгы катталып, андагы негизги себепкер жаш айдоочу болгон. Карпинка менен Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгында 2 унаа урунушкан. Экөө тең соо, бирок бири жол тартыбын бузган. Светофордун кызыл өңүнө өтүп кетем деп жантылашкан жол тандабасына жашылга өтүп бараткан такси унаасынын алдынан чыгып кагышат. Бул окуянын күнөөкөрүн сөзгө тартуу аракеттери да көпкө узады. Барбы паспорт хотя бы? Байке. Паспорт. Az алып келет. Праваңыз берип коюңуз байке, праваңыз келген чагы. Просто шок болуп калдым, унутуп атам, мен ремонт болчу, пожалуйста. Биякта эле болом, эч жака кетпейм. Вот я личный өзүм деле туруп берем азыр. Onu айтып койчу, үмүтмүсүн. Жанында документтери жок болгон аз келгенсип, унаасынын терезелери да толугу менен караңгылатылган экен. Күндүз күндөн жашынган бул ыкма кечкисин тоскоолдук жараттуу белгисиз. Бирок светофордун кызыл өңүн көрбөй өтүп кеткени далил болууда. Жашыл күйүп аткан, анан западный сторонага, восточныйдан кетип, джип поворотту даже бир сыра даже токтобой эле, скорость менен келаткан бойдон эле Карпинкага буруду. Берки ак машинасы таксист. Зеленый өзүнүн светофор жашыл күйгөнүн акырын Чүйдан кетип бараткан. Эми кичине опытный болсо бири-бирин токтотуп, же бул башка жерге буруп кетмек да, болбой калды. Светофорду даже токтобой эле скорость менен сразу уруп баштады и могу жерден уруп бир сыра тегеренип, подушкасы чыгып, өзү нормально экен. Азыр даже правасы жок деп атат. Бирок билбейм, өзү деле чыкты. Балдар чуркап келди, машинесин, тоңолгон машинесин эметип берди. Жаш бала экен да? Жаш бала деп атат. Эми бул баланы сен виноват деп айтып атат да. Ошо джиптин водитель. Чүй менен келаткан болчу, мындайынан келатканда анан светофор жаңы эми марка этет жашыл күйүп, бир марка этипи ушундай болгон. А мен өтүп кетейин десем, каяктан пайда болду билбейм. Восток бет жагынан келди, мындай сразу ушул джип мындайынан бурулду. Анан мен ошондо сүзүшүп калдым да менчи. Анан эми азыр караганда вроде билбейм кандай документтери жок, полностью асты боковой жактары тонирован экен. Анан билбейм кандай объективно болсо деп ойлоп атам. Кыргызстанда билесиңер да, ар кандай тааныштарына салып жактак болду. Ошо что объективно болсо жакшы болот деп ойлоп жатам азыр. Бул кырсыктын тагдыры эми объективдүү чечилүүгө шек жаратат. Анткени көп өтпөй жабырлануучу айткандай терезелери караңгылатылган унаанын айдоочусунун тааныштары келе баштады. Баары тең инкубатордон чыккандай эле илгичи мойнунан өтүп, белине жеткен барсеткалар менен баскандары чечкиндөө жана ишти иликтеп жаткан тартип сакчылары да көзгө илбей, ар кимди сөзгө тартып жатышты. Ты же на скорости поворачиваешь. Какой на скорости? Тише. Сразу черная кепочка. Да, крутой номер, 15 начинается. Видишь, пришел на помощь сразу. Сразу сумочка через плечо. Да, давайте вот снимите. Эч кимден коркпогон айдоочунун жардамчылары биздин камерабыздан коркушат экен. Нечен жолу бизди тартпа деп суранып, акыры жок дейди, беттерибизди көрсөтпө деп жатты. Бирок өзүңөр көргөндөй коомдук жайда тартылган, өзүн атабаган белгисиздерди жаап жашырбай көрсөтүп, өлкөбүз өзүнүн баатырларын жүзүнөн тааныш керек деген принципти кармандык.
Водительское удостоверение. Водитель без водительского удостоверения. Вот, уважаемый. Бирок кээде принципиалдуу айдоочулар да жолугат. Күнөөсүн мойнуна алгысы келбей, каратып туруп жол күзөтчүнү күнөөлөгөндү адат кылгандар жок эмес. Мындай окуялардын бири Коргоо министрлигинин алдында орун алды. Нет, на каком основании остановили? Өзүмдү тааныштырдым. Айдоочулук күбөлүгү жок. Телефону менен чалып ар кимге. Вот мени коркутуп жатат. Угрожает вышестоящим. Ничего не угрожает. Кимдер менен. Аринге чалып жаткан айдоочулук күбөлүгү жок, айдоочунун жардамчылары келген жок. Андыктан балыктай унчукпаган балага жардамга энесим деп тааныштырган айым чыгып келип, жол күзөтчүлөрүнө кол көтөрүүгө чейин барды. Тартманы, снимайте. Снимайте. Полностью снимайте. Успокойся. Руки уберите! Руки уберите! Он сам в машину сядет. Девушка, вы царапаете меня. Девушка, Он в форме, не надо на него. Уважаемый, не надо за руки. не матерись. Давай, садись. Сажусь же иду. Соңынан тарт. Gel bir yana buraya otur da. Закрой машину. Где? Алыш отуруп тартипсиздерди жол күзөтчүлөрүнүн унаа токтотуучу жайына алып кетишти. Ал эми ичинде отурган кызматкерге кол көтөрүү аракеттери болуп кетпесин үчүн жеткиче коштоп барууга туура келди. Бул айдоочуга ордунан тийиштүү протокол толтурулуп, унаасы камакка алынды. Ал эми Бишкектөрү арт жолунда болгон кырсыкта жеңил жараттары менен гана кутулуу мүмкүн болгон эмес. Токмок шаарынын жанындагы жолдо кырсыктын ээлери бир топко чейин ооруканаларда дарыланып, ал эми бир курбулсун жерге беришмекчи. Чак түштө каттылган бул кырсыкта 5 адам ар түрдүү жараттарды алышып, 20 жаштагы кыз ордунан көз жумган. 21-июнь күнү түшкү саат 14:00 Бишкек-Төрү арт автожолунда Subaru Forester унаасынын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып, четтеги сууга кирип кеткен. Бул жол кырсыктын жыйынтыгы менен 20 жаштагы кыз ордунан каза болуп, 19 жаштагы бала бутунан жарат алып, 21 жаштагы бала баш төбүнөн жарат алып ооруканага жеткирилген. Ошондой эле 20 жаштагы жүргүнчү ар кандай жараттар менен Чүй райондук ооруканасына жеткирилишкен. Бул жол кырсыгынын дагы бир катышуучусу учурда Токмок шаарынын ооруканасында оор абалда жатат. Ал эми кезекте адатка айланган Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгы тарабынан издөөгө алынган кылмыш топторунун мүчөлөрүнүн тизмеги. Эркинбаев Өмөрбек Султанбекович, Ош областынын тургуну, топ киши менен алдын ала сүйлөшүү менен өтө чоң көлөмдөгү көз боемоочулук үчүн мамлекет аралык издөөгө алынган. Сыргабаев Бакытбек Самаматович 1970 жылы туулган. Таш көмүр шаарынын тургуну, мыйзамсыз баңгизатын сатып алуу, сактоо жана аны жайылтуу аракеттери үчүн Баткен областынын Кызылкыя шаарынын ички иштер башкармалыгы тарабынан издөөгө алынган. Күлүкбаев Азат Турдубекович 1984 жылы туулган. Эски Көл областынын Санташ айылынын тургуну, кимдир бирөөнүн мүлкүнө кол салуу жана мыйзамсыз ээлик кылгандыгы үчүн мамлекет аралык издөөдө. Акмырзаев Абдишарит Насыбалиевич 1978 жылы туулган. Жалал-Абад областынын Алабука районунун тургуну, кимдир бирөөнүн мүлкүнө кол салуу жана мыйзамсыз ээлик кылгандыгы үчүн Алабука райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан издөөгө алынган. Токтосунов Улан Акмолдорович 1978 жылы туулган. Талас областынын тургуну, Ички иштер министрлигинин кылмыштуу топтор менен каршы күрөшүү башкы башкармалыгы тарабынан мамлекет аралык издөөдө. Эсинге салсак, ТВ-га кыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же электрондук дарегиңизге кат жолдосоңуз болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашка чакты, саламатта болуңуздар.